Мен Абдилова Бөлмә, Өткен обласының Қарабақ айылында жашап тұрам. Біз 16 сентябрь күні ертең менен жолдашымды ішке жөнөтөйүн деп чай берип, чайга отурдук. Отурганыбызда тажиктер аты баштады. Таң-туң деп тарсылдактар чыгып, анан кача баштадык. Саат 6-ларда качтык. Тажиктер кол салып, биздин айылга кирип, үйлөрүбүздү күйгүзүп, мал жандыктарыбызды урдап кеткен. 16 сентябрда үйдөн качып чыкканбыз, ошол бойдон кадам жайда жүрөбүз, ушинтип качып. 2 балабыз менен үстүбүздө бир катар кийимдер менен качып ушинтип келгенбиз. Кадам жайдын элдерине рахмат, Алла разы болсун. Окуна айылында жашаган Раушан ака бизди 16-сынан бери эч нерседен кем болбой жакшы карады. Алла разы болсун. Кадам жай элине разычылык билдиребиз. Энди мындан кийин уруш болбой, тынчылык заман болсун. Кыргызстаныбыз тынчылык болсун. Кыргызстаныбыз өнүксүн, өссүн. Ташиевке рахмат. Келип чечип берди. Баткенибиз тынч болсун. Zamanımız tutmaz. Men Kamçına Kanıgöl. Şu Kızılbulaq ayına keldik. Kadamjaydın jardan berip atatlar. Uşunja Kırgız el jardan bergenine rahmat. Çoң jakşı karap atatlar bardygy. Kaytdygym. 4 balam menен keldim. Ata-enem bolup 12 adam bolup. Rahmat uşunjalik karagandarga. Rahmat. Biz şu rayondan geldik. Joldaş Öraziya. Şu kelgen jeriler sizlerge hem rahmat, şunu nima kılganыңыздарга. Mana şu jakşı jerge keldik, tuş geldi, Allah'ım tuş kıldı. Mana koyam jakşı adamlar eken uy bülöbü. Şu bar joktu kengiri bizni aldığımıza koyup şu 2 bak tamağını koyup içinizde jеңiңiz dep jakşı sözünü aytıp köz karası jakşı boldu. Şu biz Allah razı olsun, şuga biz köpçülük bolup turabız, şuga jida şu razı kursam bolduk. Köp bizden dualardı verdik. Dilerim bul kızlardan şu jakşılık kusançılıklardı körüңүздөр dedik. Şu sizlerge hem rahmat. Şu eli jurtubuzga şu mынан buyaka zamanımız jakşı bolsun. Şu insap bersin bardığızga iki jakayam. Şu türkü jakşılıklar bolsun, kusançılıklar bolsun. Şu ilayim Allah razı olsun, Allah özü koldosun. Men Samarkandek ayının Pasqar ayından keldim. Familiyam Eşimkanova Sörkan. Biz Ravat ayına kaçtık birinci. Men kүйөөм иштебейт, 6 balam var. Үйүбүзгө ок тийиптир, бар жогубуз талкаланыптыр. Мамлекет тараптан бизге жардам керек. Şu 6 balam менен бир эжебиздин үйдө Кызылкайда турабыз. Бизге жардам керек. Кыйналды. Тополоң болгон жерде малдарыбызды полный тажиктер алып кирип кетти. Кыргыздар кыйналып өрүк кургаса өрүктөрүнү ham алып кирип кетиптир. Азыр күйөөбүз үйдө эчнеге кыла албай отурат. Малдарыбыз ham ачка жатат. Мен бу жашоодо кандай жашоо? Бизге ham жардам берип коюңуздар сураныч. Үйүбүздө эчнеге калган жок. Даңдың башталды. Ушу не кылышыбызды билбей 6 бала менен жаткан жеринден качып кеттим. Эчнекебиз жок. Ушу бизге жардам берип коюңуздарды суранабыз. Саламатсыздарбы? Биринчиден бардыгыңыздарга ушундай кыйын кырдаал күндө бардыгыңыздарга сабыр каалаймын. Мен атым Мамасыздык кызы Мавлюда. Мен Таштумшук негизги билим берүү мектебинде мугалим болуп иштеймин. Баш сыныптас мугалим болуп, азыркы учурда декреттемин. Ушундай кыйын кырдаалдардын биринде 5 балам менен азыркы учурда 5 балам менен Көктал айылында турам. Көктал айылынын айыл өкмөтүгө, айыл башчысына, ошондой эле границада иштеп жаткан мекендештерге жардам берип атканга терең ыраазычылык билдирем. Ошондой эле бул чек ара маселеси бизге эң негизги биринчи очурда чечилиш керек. Кандай болосун, тажик тарапка эле эмес, кыргыз тарапка да чечилсе жакшы болмок. Анткени биз өтө кооптуу жашайбыз. Балдарыбыздан мындай коркуу сезимдер менен жүрөт, ар дайым стрессте жүрөт. Азыркы учурда 3 окуучу кыздарым бар. Үчөөнү Көктала мектебине берип атам, барып атат азыркы учурда. Бирок окуу кийими жок. Намыстанып атат. Намыстанса дагы өзүм аракет кыла алып барып, кошулуп отуруп, билим алууда. Анан ушул жерден айткым келет. Жогорку кеңештеги депутаттардын санынын көптүгүгө
ошончо санын көптүгүгө айлык канчалык кетип атса, бизге мындай иштей турган эле аз гана жана сапаттуу депутат керек. Ушундай границаларды чечип, бизге зым тартылса, ушул балдарыбыз дагы кооптуу болуп, корголуп, жакшы ушул айылдар кармалып калат эле. Азыр бизде мына Аксай айыл өкмөттө көптөгөн үйлөр күйүп кетти. Бардык элдер бардык эле агылып Бишкекке карап баратат. Айылда чын айтканда бир 50% эле эл калды, калган бардык эле көчүп баратат. Себеби жашаганга үй жок, үйлөр күйүп кетти, малдарыбызды алып кетти, өрүк деген нерселер, киреше булактары, кыскасын айтканда киреше булактары жок, жашаганга үйлөрү жок, бардыгы көчүп качып кетишти да. Урушпону дөңгөрүмө дөрүстө эстеңерби? Уруш болгон учурда мен эртең менен намазга турган болчумун. Намазга турганымда эле ушу Дараң деген угулду балдарым баардыгы уктап аткан, үйдө конокторум бар эле. Каштык деген эле сөз айттым. Ошону менен эле тегиз балдарым менен жолго карап качтым. Чындыгында баягы жардыруулардын үнүнөн балдарым баса албай эле алаңдап калышты. Түртүп эле буларды жолго алып чыктык. Ушу жолдо ушундай учурда кыргыздар кыйын келет. Батпасак дагы биринин үстүгө бирин тартмалап болсо дагы машина менен Баткенге келдик. Баткенге келсек, Баткенде дагы жардыруулар боло баштады. Ошону менен биз немеге келдик? Карабулак айылына келдик. Ол жерден немеге Каратокойго келдик. Каратокойдон Сох аркылуу Кызыл Каянын Көк Дала деген айылына келдик. Азыркы учурда ошол жерде турабыз. Элдер бизди аябай жакшы багып атат. Ушунчалык элге ыраазычылык билдирем ушул жерден. Себеби бул жерде деген мындай ушул бир кишинин үйгө келди, ушул киши баксын эмес. Кеңири экен да, коңшулары дагы нан жаап келип атат, тамак кылып келип атат, утуру бардык нерсе менен бизди камсыз кылып атат. Бирок кандай болбосун, кандай караган учурда дагы көп бала менен бир үйгө кеңири отуруп туруш өтө кыйын экен. Мен Баткен шаарынын жашоочусу. Атым Айнура Кошмуратова боламын. Биз 16-сы күнү эртең менен тынч аткан жерибизден октун үндөрү чачырап угулуп, коркконубуздан ошол жашаган жерибизди, үйүбүздү балдар менен алып качууга аракет кылып, шаардан алыс чыгып кеткенбиз. Жардам берген жардамчы балдар шаарды бошотуш үчүн бизди сыртка алып чыкты. Андан ары жол чаң, топурак, машина көп, тыгында ызылдап, ыйлап, башка болуп Бозадырга жеттик. Бозадыр мектебинде кичине тургандан кийин ал жерден бизди спринтер менен кадам жайга алып кетти. Элди азайтыш үчүн ал жерге дагы кошумча эл келип түшүп атат экен, места керек экен. Андан ары кадам жайга кеттик. Ошодон бери кадам жайда турабыз. Кадам жай элине рахмат, меймандос экен, Алла разы болсун баарынан. Анын ичинен Равшан акеге рахмат. Келгенден бери Равшан акенин үйдө турдук. Равшан аке үстүбүздү камсыздап, тамак ашыбызды камсыздап, убагыда сыйлуу мейман катары тосуп алды. Мындан ары жакшылык күндөрдө жолугалы, мындай согуш аламат болбосун. Кийимди Жақтағы волонтерлар түсіріп жатыр. Сапар саға ішенеміз, саға. Ішенеміз саға сапар, ішенеміз.
Yaktan bana kalbasalar var ki poğaç geçiyor. Yok. Yemciyesin. Bunları demeli orada. Orada dokunur cetvel. Bak durun şey koy. Güzel kutu burada şöyle böyle. Bakın biraz tamam. Orada güzel koy. Bir tarafta peçenyeler gidemeyecek durayım. Biz baba şu an ölçünüyle gideceğiz. Ha bir tane ötüke çıkıyor. Şu taraftan Баламызға мына детский бара жатыр. Молодец. Жақсы место қалды. Қызына қыздар. Maylı borçlar. Mestekle oturma maylı. Var.
Dağın bittesi var kana. Orası hemen tersi. Sizden yan tağır. Mana ne yaptı? Orası okusun. Olamadı oktur. Baldı. Bagajga şaka salat. Bagajga salasın. Böyle şaka salak sunkalarımız var. Aşkınla kapatırız.